1989-жылы Чехия аянтында көптөгөн студенттер демократияны талап кылып митингге чыгышкан. Анда күч органдары менен студенттердин ортосунда кагылышы болуп, көптөгөн студенттер каза тапкан. Мына ошондон кийин Чехияда бул 17 ноябрь студенттик жана демократия күнү катары белгиленип, атайын мамлекеттик майрам катары да кабыл алынган экен. Акыркы учурларда 17 ноябрь студенттик күн катары биздин Кыргызстан өлкөсүнө да кирип, студенттер муну ар дайым майрамдап кызыктуу өткөрүүгө аракет кылып келишет. Дегеле бул майрамдын кыргыз студенттери үчүн канчалык деңгээлде орду бар? Майрамдаса кандай деңгээлде майрамдаш керек? Дегеле студенттик күнү кантип өткөрүш керек? Мына ушул суроолорго бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө жооп издейбиз. Саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүзгө келген конокторду студиябызга чакыралы. Ал үчүн дал ушул күндү мен өзгөчө өткөрөм. Бул күн үчүн менин атайын даярдыктарым болот деген позиция менен келген студент Багдөлөт Сүйүнбаеваны, ошондой эле дал ушул студенттер менен ар дайым биргеликте иш алып барып, ошол эле учурда студенттерге карата өзүнүн ой пикирин билдирүү үчүн келген окутуучу Кожошкан Мусалиеваны жана ошондой эле ырчы Салтанат Ниязалиеваны студиябызга чакырабыз. Келиңиздер, мына ошол биз 17 ноябрь студенттик күн деп аталган майрамга карата бүгүн биз талкуу кылалы деп турабыз. Албетте окутуучу катары сизди чакырып алдык. Анан баягы студенттик күн эми башыңыздан өткөн да, бирок ошол дал ушул студенттер жөнүндө сөз кылаардан мен биринчи өзүңүздөн сурагым келип атат. Дегеле студент болуп алгачкы жолку тапшыргандагы учуруңуз, студенттик кезиңиз канча жыл өттү? Студенттик күндү баштан өткөргөндөн кийинки мына ушулар жөнүндө айтып атыңызчы биринчи беле. Саламатсыздарбы? Мен биринчиден ушул студенттик күн деп белгилеп аткандан кийин жалпы Кыргызстан студенттерин ушул 17 ноябрь студенттик күнү менен куттуктап кетем. Алардын окуусуна ийгилик, өмүрлөрү узун болсун. Мен 82-жылы биринчи курска тапшырып, 87-жылы бүткөм. 30 жылдан ашып калды бүткөнүмө. Анан биздин студенттик кезде ал убакта бар беле ушул майрам? Бар болчу, бирок мындай тартип катуу болчу ал убакта. Мисалы үчүн түнкү клубка бармай жок студенттерге биздин өзүбүздүн институттун ичинде майрам уюштурчубуз. Мисалы үчүн концерт коюп, бий бийлеп, анан ошону менен тарап кетчүбүз. Тартип ким тарабынан болчу? Эне аталар тарабынанбы же баягы окутуучулар? Мындай азыр демократия деп аябай эркин коюп атышпайбы? Балдар, например, ой, студенттик күн экен деп түнкү клубка кетип калып атышат. Ал убакта мугалимдер тарабынан, негизи эле өкмөт тарабынан закон ченемдүүлүктө тартип катуу болчу. Жакшы, анан сиз азыр студенттер менен иш алып барасыз да, аларга сабак бересиз дегендей. Анан аларды көрүп, студенттерди көрүп, алардын баягы окуусуна болобу, алардын алып барган иш аракетине, жүрүм турумуна айтор, алардын баягы күнүмдүк жашоосундагы студенттик күнүн көрүп, өзүңүздүн студенттик кезде эстейсизби? Өзгөчө эмнеси эске түшөт? Сөзсүз түрдө. Мен көпчүлүк учурда балдарга айтам, силер такыр китеп окуй калдыңар. Биз сессия башталганда 60-тан 120-га чейин ырларды жаттачубуз, таң атканча отуруп. Анан кийин барып экзамен тапшырып келип, анан кийин уктачубуз. Анан азыркы балдарга көп айтам, такыр окубайсыңар. Моурики телефонду көп айтам, ушул памятти дагы эметет, мындай начарлатат. Анан чукагандарыңа телефон, задание тапшырма берсең, кээ бир учурда унутуп калдык дейт. Анан мен студенттерди түшүнөм, көпчүлүк иштешет. Анан өзүнүн контрагын өзү төлөйм деп чуркап жүргөн студенттер бар. Анан ошонун ортосунда эле кээ бир студенттер бар, просто жөн эле жалкоолук менен окуусу келбей. Анан айтам, эң жакшы курак ушул студенттик курак. Анан ушул студент кезиңерде жакшы билим алып алсаңар, мына 4 жылдан кийин уже адистик курак келет. Мисалы үчүн ар ким өзүнүн бүткөн эмеси менен адис болот да, анан баягы жашашат, үйлөнүшөт, жайланышат. Анан артты кылчайып караса, бир студенттик бир өзүнчө бир жакшы күндөрдө, анан ошол күндөрдү жакшы билим алып, жакшы нерселерди, кечелерди өткөрүп, бир мындай өткөрсө жакшы болот деп көп айтам да.
Студенттик күндө эмне кылып майрамдатасыз? 5 кой бериппи? Студенттик күндөрдө айтам, бүгүн студенттердин күнү экен, өтө тентектик кылбагыла, жакшы өткөргүлө, анан обязательно клубка барып согушуп, тытышып, силердин жиниңер, мурдуңардын учуңарда, анан кийин андайга барбагыла деп эле энелик катары, эже катары, эжеги катары айтам, жакшы өткөргүлө. Канча жыл студенттик күн башыңыздан өттү? Же студентсизби? Кайсы жылдары өттү? Мына ушундан биринчи. Студент кезимди эстетип салдыңыз. Көп эле нерсени жакшы сөздөр сүйлөп кеттиңиз. 2005 тапшырдым го, мен Бейшаналиев атындагы институт искусствого тапшыргам. Өз күчүм менен эле келип тесттен өтүп, баягы ырдап берип, чертип берип, ага чейин музыкалык мектепте окуган үчүн мага оңой болду да өтүп кетиш. Анан жатаканада жашадым 5 жыл. Студенттик майрам деп белгилесем, эң биринчи курста майрамдаган экенбиз. Баарыбыз ага эжелер, студент баарын чогултуп, бир зал атайын ошол жерди белгилеп алып, анан Асель Турдалиева жекебиз келип, аябай бийлеп, ырдап, шаңды өткөргөн экенбиз да. Андан кийин эсимде жок, уже окууга берилип кеткенбизби ушунчалыкчы. Эң эле биринчи жылы ошол белгилептирбиз да. Демек, жатаканада жашап, студенттик күндүн баягы ашыкка тогун билген экенсиз да? Ооба, ар кандай болот, ар кандай күндөр болот. Бир күнү отуруп тиги 3 кыз болуп чогуу жашайбыз, анан курсагыбыз ачка отурабыз, анан достор чалып калды как разчы. Анан келбейсиңерби десе, анда мант алып бересиңерби деп атпайлыбы? Антсек, келгиле дейт. Барып анан мантысын жеп алып, анан кичине пикир келишпестик болуп кетти, анан качтык да. Мантысын жеп анан качтык. Анан мантысын жеп отурган качалды үчөөбүз сүйлөшүп качып баратабыз, аркасынан кууп келатат аларчы. Бир киши болуп качалы, бир киши деп коебуз, аркасынан көрүнбөй депчи. Анан үйгө келип алган каткыр отпойлу, мантыга барбай эле кой, мантыбызды эле чушуп калыптыр, жегендей эле болбой калыптырбыз депчи. Көп окуялар болот. Мен 4-нчи курста окуйм. Кыргызско-российский славянский университетте. Чын айтсам, мен ойлойм, студенттик күндөр аябай жакшы элесте калтырды мен үчүн. Жакшы. Мындай суроо берейин сизге. Ушул студенттик күндө аталган майрамды, майрамдаш керек деген позицияда келип атасыз да. Анан ушул майрамдын сиз үчүн канчалык деңгээлде орду бар? Кандай даярдык менен, кандай өзгөчөлүк менен күтөсүз? Быйыл да күтүп атасызбы, кандай? Быйыл кандай кылып өткөрүп келгенсиз? Албетте, быйыл 4-нчи курс, акыркы курс деген акыркы курс. Биринчи курста мен азыр эстейм, аябай сонун өткөн, себеби торжественная часть болгон, аябай жакшы спорт ордосунда өткөзгөнбүз. Ушунун баары эсте калат да. И обязательно бул студенттик күндөр дагы өткөрүш керек, студенттерге мотивация бериш керек. Биринчи курста посвящение болгондо, допустим, бизге 4-нчи курстар келип, сонун белектерди берген. Бунун баары эсизде калат. Мен ойлойм, өткөрүш керек. Демек, жакшы. Да, албетте. Сизден бир чыгарма. Андан кийин алдыдагы конокторду чакырып алып, анан катуураак талкууну баштайлы. Азыр мен ушул олтурган жаштарга студент кезде эстеп, Нурак Абдырахманов атабыздын «Бул дүйнө» деген жакшы чыгармасы бар. Ошону аткарып берейин. Жакшы. Жарыкчылык өмүргө кимдер келип кетпеген, жаркыраган аламга ай кимдер таазим этпеген. Тагдыр жолу татал жол бирөөлөргө кепкенен, бирөөгө азап менен арман муңун чектеген, ай туңгуюкка кептеген. Жаралганда дүйнөгө жаңжал салып ыйламай, алгубатка келгечең аят энени кыйнамай. Эрезеге жеткенде эл мүдөсүн сыйлабай, жаман адат күтөбүз, бирок катты жыйнамай, ой кара жанды кыйнамай. Бул дүйнөнүн байлыгын ай жалгыз эле балчу бар, мансап үчүн эл журтун ай курманды качалчу бар. Адамзаттын ушулар ай убалына калчулар,
тосунчу адамдыкты тамчылар ай акыр заман салчулар. Максат менен чырмайлей, сүйүү менен сырдайлей, өмүрлөрдүн чактышын ай алтын жаштык турбай бей. Каран калсын корокат кана достордайлей, эл журт болсо биз болобуз, эл мүдөсүн сыйлайлың ай эркин ойноп жыргайлей. Өмүр качкан куш канаттар делдереп, гүл жайнаган бакчаңдың ай күлүк мезгил бүлдүрөп. Жан дил менен барктайлай жаш күндөрдү үлбүрөп, тагдырларга бөлүнгөн өмүр канча ким билет эй, бакыт канча ким билет. Кырчын жаштын кадырын ай кыярганда билерсиң, кызылыңдын кадырын ай кубарганда билерсиң. Бар байлыктын кадырын ай чачылганда билерсиң, бакталайдын кадырын ай качырганда билерсиң ай, басынганда билерсиң. Адал жүрөк ак ниет, алсыздарга шум дүйнө, жан дүйнөсү бош калган ай надандарга кур дүйнө. Каран калсын корокат кана достордайлей, эл журт болсо биз болобуз, эл мүдөсүн сыйлайлың ай эркин ойноп жыргайлей. Жашоо деңиз чалкыган жарашыгы саймадай, минут санап өмүрлөр ай өтүп жатат баймабай. Биз кеме чыгалкыган турмуш аккан дайрадай, орду менен сүзөлү оң тетирең айдабай эй, бактыбызды байлабай. Бир берилген бул өмүр ай бүтпөчүдөй ойлойсуң, болбос ишке кор кылыбай оюнчуктай ойнойсуң. Шуңкар болуп сызасың ай, жылан болуп сойлойсуң, миң сырлуу бул өмүргө жүз жашасаң тойбойсуң ай, миң жашасаң тойбойсуң. Миң сырлуу бул өмүргө жүз жашасаң тойбойсуң ай, миң жашасаң тойбойсуң. Олжалар. Жакшы. Дал ушул бүгүнкү биздин көрсөтүүбүзгө келген конокторду дагы студиябызга чакыралы. Ал үчүн диний жакта маалымат бериш үчүн Санжар Ташматов да ошондой эле дал ушул студенттик күнгө карата атайын иш-чара уюштуруп жаткан Рахима Жакыпованы жана студенттик майрамдын студенттер үчүн терс жактарын айтып берүү үчүн келген Акмарал Анарбекованы студиябызга чакырабыз. Негизи эле ушул студенттик майрам ушул шариятта кандай каралган, майрамдоого болгон көз караштар жөнүндө айтып өтүңүз. Биринчи ушуну билели. Ислам дининде жана өзүбүздүн кыргыздын үрп адатында ар бир майрамды же бир нерсени белгилөөдө ошол нерсенин тарыхына кайрылышыбыз зарыл. Ошондой эле бүгүн биз айтып аткан студенттик күндү дагы тарыхына сөзсүз кайрылышыбыз керек. Ошону менен биргеликте ошол биз белгилей турган майрамдын же белгилей турган күндүн пайда зыянына, натыйжасына да көңүл буруш керек. Себеби ошол нерселерге карап туруп, андан кийин ошол биз айткан нерсеге ислам дининде адамдардын көз карашында дагы ошого баа берилет. Ошондуктан бул жерде студенттик күндү караганыбызда башталышы биздин кыргыздын каада салтына, үрп адатына, ошон менен биргеликте эле динине дагы эч кандай алакасы жок. Башталышы ушундай башталган. Тиешеси жок. Эч кандай тиешеси жок. Динде, шариат. Ооба. Ислам дининде ачык айкын айтылган, башка бирөөлөргө окшобогула депчи.
мусулман эместерге окшоп алат деп ачык айкын хадистерде келет да. Бул майрамга карата бир студенттер үчүн эч кандай пайдасынан да зыяны көбүрөөк деген позицияда келдиңиз да. Микрофон сизде. Мен окууга тапшырып келген жылы 2016-жылы биринчи курс болчумун. Ал мезгилде ошол студенттердин майрамы өтүп, биз жаңыдан гана билип ошол мезгилде биринчи майрамдашыбыз болчу. Бирок анда биз мындай кандай десем, университетте бир атайын бөлмөдө эле эжебиз, агайларыбыз менен гана чогуу жалпы кичине бир чай пиче деп коет эмеспи, таттуу баттууларды алып келип алып ошондо гана майрамдаганбыз. Анан ошондон бир аз өткөндөн кийин эле интернетте жагымсыз бир окуя пайда болгон. Бир студент кыз, кайсы университеттен экенин айтпай эле коеюн, iPhone 3-ün аябай шумдук бир бийге бийлеп, ошол интернетке аябай тарап кеткен. Бул дагы ошол майрамдын кесепетинен да. Ошондо ал кыргыз кызы болбосо деле кыргызстандык болуп атат да. Элдер көргөндөр, башка элдер көргөндөр, ал кыз ушундай экен дебейт. Кыргыздар ушундай экен, Кыргызстанда ушундай экен деп, бул жаман ат, жаман сөз. Кыргызстанга тийип жатат. Студенттердин терс таасирин тийгизет дейсизби? Ооба, терс таасирин алып келет деп ойлойм да. Дал ушул күнгө карата буга чейин кандай бир иш-чараларды өткөрдүк дедиңиздер эле, студент күнгө карата кандай иш-чара өткөргөнсүңөр быйылкы жылга карата? Саламатсыздарбы? Биз буга чейин 17 ноябрь студенттер күнүдө азыр психологиясы студенттерде мындай да 17 ноябрь болду. Биз кафеге, анан караокеге, ролик, боулингке барып ушинтип өткөрүшүбүз керек деген психологиясы ушундай болуп калганда, мен байкез айтып кетпедиби, бул кайсы бир майрамдын тарыхына караш керек депчи. Мен быйылтыр деле студент болуп, тарыхына кызыгып көрдүм. Кандай экен деп окуп көрсөм, бул канча бир студенттердин кан төгүүсүнөн улам келип чыккан экен да. Бул 17 ноябрчы. Анан 17 ноябрда мен 2 жылдан бери мен эч кандай майрамдабайм. Анан биз мынтип ойлодук. Биз ошол күнү 17 ноябрь күнү биз Кыргыз оюндары 2018 оюндарды уюштуруп жатабыз. Ал оюндарда Кыргыздын каада салтындагы улуттук оюндар ойнолот. Балдар үчүн ордо оюну, аркан тартыш, кыздар болсо тогуз коргол, дагы жаа атуу, ушундай. Каякта өтөт? Манас айылында өтөт. Каякта? Ал жака студенттер катышабы, кимдер катышат? Студенттер. Биз ушул 2017 жылдары студенттер майрамына карата Кыргыз оюндары 2018 оюну уюштуруп атабыз. Бунда 500дөн ашык студенттердин катышуусунда болот, команда болуп түзүлөт. Бунда ар кайсы окуу жайданбы? Ар кайсы окуу жайдан команда болуп Бишкектеги бардык университеттин студенттери катышат. Бул жерде азыр кыздар айтып кетишти, бүгүнкү күндө болуп аткан нерселерди, студенттер эмне кылышат бул күндө? Жалпысынан карап көрсөк, бизге эч кандай пайда алып келбейт экен. Маданиятыбызга дагы, динибизге дагы. Ошондо жыйынтыгы болуп калды шариятта? Шариятка туура келбейт. Плюс жагын айта турган болсок, биринчи курста бир посвящениени эле айтайлык, чтобы студент болуш үчүн канчалык эмгек керек деп ойлойм. Мен ушунчалык күткөнмүн, себеби ушунчалык даярданганбыз, ортуну тапшырганбыз, бюджетке өткөндөн кийин канчалык жакшы, ошол студент болуш үчүн да кыйын. Мисалы карап көрсөк, ошол бүт кыйынчылыктарды өткөндөн кийин албетте окууда окуш керек. Студент болуш үчүн ал мен ойлойм жакшы бир сезим го депчи. Анан биринчи курста ошол аябай жакшы посвящение болуп, биринчисинде эле мотивация жакшы берилген. Кийинки жылдары эмне кылып өткөрдүңөр? Кандай? Экинчи курста уже өзүбүздүн группалаш кыздарыбыз менен, балдарыбыз менен общий отуруп, сразу эле ойлойт эмнегедир мындай. Ичет, чегет деп эле баардыгы ошентип ойлоп башташат. Эмнеге мындай жакшы жактарын ойлобойбуз деп ойлойм да. Например, биз ооба бийлегенбиз, кээ бирки жерлерде клубтарга да барат кыздар, жаштар, балдар. Мен ойлойм, барса болот. 3-курста айта кетсек, спокойно эле отуруп калдык, уже спокойно эле отуруп, уже алдыга койгон максатыбызды ойлонуп баштадык, кантип иштейбиз, кандай кылабыз деп. Просто определенный этап болот, ошодон өтүш керек, и чеги менен болуш керек деп ойлойм. Орду барбы ушул майрамдын кыргыз студенттери үчүн? Кереги барбы? Мен ойлойм, жашоосунда бир эле жолу бир студент болот да. Анан бир жылда бир майрам берип койсо, майрамдашса деле мен каршы эмесмин.
Бул да болсо бул майрам бир кыргыз деги эле студенттер үчүн бир мотивация деп атпайбы? Балким туурадыр, же тескерисинче чын эле баягы аша чаап кетип атышабы? Эми бул жерде бул баягы мамлекет тарабынан кабыл алынган студенттик күн деп календарда белгиленип атпайбы? Ошон үчүн эч ким мисалы үчүн студенттерди тыя албайт. Сен ага барба, сен бар депчи. Азыр жаштар көпчүлүгү намаз окушат. Анан жаштар өздөрү билет, барганда эмне кылыш керек, жаман нерсеге барбаш керек. Дал ушул темага карата биз сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Азыр ошону көрөлү, андан кийин кезектеги суроолорго орун беребиз. Ооба, бул майрамды күтүп атабыз, даярданып жүрөбүз. Жакшы болуп атат. Эмне кылып өткөрөлү депсиз? Өзүбүздүн группабыз менен бир жерге отурсак деп ойлонуп атканбыз, уюштуруп атабыз. Кандай жерге тусабы? Өзүбүзчө бир үйдү алып, ошол жерде отуруп. Былтыр мындай просто эле отурганбыз кафеде. Ошо. Быйылчы Быйыл ошондой эле болуп туруш керек. кафеге бар, Да, просто посидим ошо. Все вместе группой. Буга чейин майрамдаганбыз го, 1-курста, 2-курста. Группаштар менен эле чогуу отурганбыз баарыбыз. Жакшы эле койду. Кафеге. Быйыл Быйыл али сүйлөшөбүз, буюрса болот да. Ушул майрам сизге эмне өзгөчөлүгү менен жагат? Бул майрамдын өзгөчөлүгү деле жок. Бул майрамдын негизи тарыхында, бул Америкада студенттердин негизги бул майрам эмес, бул ошол студенттердин жапырт мындай кырстап калган мындай эстөө күнү болуп эсептелет негизги тарыхы. Бирок ал биздин азыркы убакта бул кеңири майрам сыяктуу болуп калды, бирок мунун эч кандай бир өзгөчөлүгү жок. Биз майрамдан жокпуз. 3-курспуз. 3 жыл тең майрамдан жокпуз. Быйыл сүйлөшүп атабыз. Эмне пландар болду? Билбейм. Чогулуп киного баралы атабыз. Чынында мен бул майрамды биринчиден майрамдабайм. Себеби дегенде убактыңды бекер эле текке кетирүүнүн кереги деле жок. Балким майрам чыгар башкалар үчүн, бирок менин оюмда майрамдоо деген нерсе жок. Биз отурсакпы, же болбосо может бир жерге барып эле жөн эле мындай эле майрамдайбыз. Анан өтө деле көп даярдык кылган жокпуз. Түз эле көз караштамын. Жакшы эле майрамдаса болот, ооба. Биринчиден бул студенттик күн, биз биринчи курстун студенти болгондуктан азырынча өтө деле мынтип толкундануу менен же болбосо күтүү менен кабыл алган жокпуз. Бүгүнкү күндө биз азыр окууларга көнүшүп, ушундай аракет көрүү менен өтө даярданган жокпуз. Бирок менин байкашымча бүгүнкү күндө биздин университеттер арасында атайын өздөрүнүн группаларынын арасында сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан окшойт. Атайын бир жерге белгилеп отурабыз дегенде. Эми бардыгы группалар ортодон акча чогултуп отурушу мүмкүн. Мисалы үчүн бир кафелерге барып, же болбосо атайын бир жайларды атайын брондошуп коюп отурушу мүмкүн. Алгач мен өзүм акын болгонуна байланыштуу бир ырымды айтып кетсем, студенттик күндөн. Балам же деп ысык берген аның жок. Балам ич деп ысык берген чайың жок. Бүгүн минтип эне баркын түшүндүм. Балам же деп сүртүп берген майың жок. Жеш үчүн наның деле кенен жок. Бүгүн балаң андай нанды жеген жок. Балам жегин, балам ичкин деп айткан. Бүгүн эми мага күйгөн энем жок. Чындыгында чынын айтсам, студент күндө көптөгөн ачкачылык, кыйынчылык ар кандай күндөр болот. Аны түшүнсө болот. Ал эми майрамдоо боло турган болсо, студенттер өзү ачка жүрсө, анан бул майрамдоонун эч бир пайдасы жок да. Анткени кээ бир байлардын балдары бар, алар атасынын пулуна ишенет да, каалаганда акча табат, каалагандай кылып. Ал эми мисалы кээ бирөөлөр колунда жок, алар жешкен аны жок болуп жүрсө, анан жыйган учурдагы акча таппай, алардан четке бөлүнүп, алардан кемсинип, өзүнүн жашоодо жетим сымал эле сезип калат да. Демек ал баланын шагы сынат. Андан көрө ошол балдар жыйылып эле каякта бир клуб сулуп андайга барбастан бир жерге олтуруп, кенен чай ичип, ошол акчага муктаж болгон досуна жардам берип, бир аз тентип бир жыйыпчы. Ошентип өткөзсө, эми олтуруп койсо болот да. Именно эле 17-ноябрь студент күн эмес. Башка күндөр деле. Мисалы студент бир эле 17-ноябрь күнгө акча калбайт да. Ал көбүнчө акча калат. Негизинен студенттик майрамдоого мен деле каршымын. Анткени бүгүнкү күндө көрүп атабыз көптөгөн жаштарды.
студенттик майрамында өткөзгөн мен үчүн өтө эле жаман нерсе да. Студенттик күндүн эмнегедир жалаң эле терс жактарын карап атабыз да, эмнеге жакшы жактан, позитив жактан карабайбыз. Например, не обязательно кафеге, клубка барып, можно университетте организовать этип, мотивация берип биринчи курстарга, аларга конкурс уюштуруп, эмнеге, почему бы нет? Ал эми силер айтасыңар, ооба бир эки адам жакшы чыгат, адамдардын ичинде жакшылар бар. А бирок жамандар көбүрөөк болсо, демек алар көбүрөөк басым жасап кетет дагы, алар тарылып кетет. Бүгүнкү күндө көптөгөн жаштардын көпчүлүгү клубтарда кальян чегет, сигарет чегет. Ошолорго биз таасир этип, жакшы жолго направление берсек болбойбу? Ошо көпчүлүк болуп берсеңер билбедим, а бирок бүгүнкү күндө айтып атпаймынбы, жаштардын көпчүлүгү жыргалчылыгын ойлоп атат. Эртеңки күн эмес, бүгүнкү күндө ойлоп аткандыгы себебинен көптөгөн жаштар терс жакка кетип атат да. Ошол терс нерсе бир жылда бир боло турган күнү эле бузулбайт да. Буну ар кандай убакытта болушат да, мисалы бузулат деген адам өзү эле бузулат да. Любой күнү бузула берет да, мисалы 17 ноябрда эле эмес да. Эми айткандай, именно студенттер күнүндө эмес, муну жыл бою тарбиялаш керек баланы кичинекей чагынан тарбиялаш керек. Ошол жакшы үй бүлөдөн жакшы бала чыгат, ошол жакшы үй бүлөдөн жаман бала да чыгып калат. Ошон үчүн бул мамлекеттин деңгээлинде чечиле турган нерселер, бул эмне эле ошол 17 ноябрь күнү студент күнү барып эле ошол тиги жаман балдарга кошулуп калган эмес, ар жагында түбүндө фундаментинен келатат да. Ошондойчу сен айткандай 8 класстан баш, 8 класс эмес, 1 класстан чегип аткандарды мектептерде окутуу өтө оор болуп атат азыр. Окуучулардын психикасы совсем башкача. Жакшы келиңиз бизде, Акмарал. Эмнеге жаман жагын эле карай бересиңер? Жок, жаман жагын деле карабайбыз, андай деле эмес. Бирок ошол 17 ноябрь бул студенттердин күнү, майрамдаш керек деген ойдун негизинде ошол ой келет дагы жаштаргачы, эми жаштарга, менин куракташтарыма, бардыгына эле студенттер келет дагы, анан ошонун негизинде акча топтош керек. Апасынан балким жалган сурап акча алат, балким чын айтып акча алат, а балким кандай десем адал жол менен алат, кандай жол менен алат, аны эч ким билбейт. Бирок ошол 17 ноябрь майрамдаш керек деген бул макул, кээ бирлеринде бар, башкача кылып өткөрсөк, мындай кылып өткөрсөк деп. Бирок ошол күнү майрамдаш керек дегендерге ой келет дагы, все, кеттик, анда бул жака барып отуралы, бул жака барып майрамдайлы дейт. Анан ошол убакытты бирок башка жака пайдаланса болбойбу? Эмнеге болбосун? Мисалы, макул бул күндү белгилеш керек, ооба. Бирок убакытты башка жака сарптасак болбойбу? Анткени Нуржигит Кадырбеков агайыбыз көп эле жерде айтып кетет, мисалы үчүн убакыт деген бул кушуңдай, колуңдагы кушуңдай, аны кармалап жакшы таптасаң түшүн берет кызылдай деп айтат. Эгерде ошол убактыбызды жакшы пайдаланып, мисалы университеттерде белгилейли, жакшы күндөрдү эске салып, студенттерди жакшы эме кылып, мисалы биз жакында азыр сыр болуп турсун, бирок биз радиодо белгилейбиз, атайын студенттер, ошол эле эфирлерде, мисалы үчүн телевиденияларда белгиленсин. Балким бул майрамга тыюу салып эмес, балким майрамдоонун жол-жобосун туура нукка буруу керек эмеспи? Айтайын дегеним, бизде бир эле ушул майрам эмес, буга окшогон көптөгөн майрам. Ошону айтам да. Биздин кыргыздын азыркы жаш жигиттер, кыздар бардыгы элчиме болуп калат. Кандай майрам келбесин, кандай адат келбесин, кандай нерсе, жаңы нерсе келбесин, ошонун артынан ээрчип атат. Азыр биз ушундай майрамдар менен кыздардын, балдардын чектен чыгып, пайдасыз убактысын пайдасыз иштеткенге, жаман жакка барганга шарт түзүп берип атабыз. Эмне үчүн биз ошолорго жакшы шарт түзүп бербейбиз? Мисалы үчүн, эмне үчүн окуу күнү деп белгилебейбиз? Эгерде көпчүлүктүн ою ушул майрам туурасында жанагындай майрамдаш керек, отуруш керек, клубтарга барыш керек деген болсо, демек жакшысы муну кылбай эле койгонубуз жакшы. Бирок көпчүлүк жанагындай окуйлуу, кандай бир жетишкендик болсун, ийгиликтер болсун деп ошол жакка иштеткен болсо, ал башка нерсе. Ошондо деле биз көп нерсенин тарыхына көңүл бурбастан ошолорду билбей эле ээрчип кетип атабыз. Азыр айтпадыкпы, мунун тарыхы кантип башталган? Жанагы студент өлгөн. Демек таптакыр каршы, келиңиз. Мен Санжарбайке суроо берейин дедим эле. Санжарбайке, саламатсызбы? Мен сизге мындай суроо менен кайрылдым эле. Мисалы ар бир эле майрамдарда мектептерде же болбосо студенттер болсо эс алышат да. Эмнеге майрамдарда мындай эс алышпастан окуса болбойбу эмне? Эс алып же болбосо мисалы 8 март анан 23 февралда окуучулар, мектептин окуучулары эс алышат да. Эмнеге ушуну мындай окуса болбойбу ушул майрамдарда? Ошол жөнүндө айтып берсе, ошол суроо. Өз негизи биздин ислам дининде убакытка өзгөчө, жаштардын жаштык кезине өзгөчө көңүл бурулат. Ошон үчүн хадисте келет, адам өмүрүнөн 2 жыл суралат экен. Биринчи жалпы өмүрүнөн,
экинчиси ошол жаштыгынан өзгөчө суралат. Сен ушул жалпы мисалы үчүн бир адам 60 жыл жашаган болсо, 60 жылды кандай өткөздүң, эмне менен өткөздүң деп жалпы сураган болсо, өзгөчө сен жаштыгыңды эмне менен өткөздүң дейт. Эми бүгүнкү күндө биз студенттерибиз биздин келечегибиз. 1-2-3-4 жыл ичинде ошол окуу жайды бүтүшөт. Кыргызстандын келечегин, кыргыздын келечегин кура турган ошолор. Эми ошолордун бүгүнкү күндөгү жанагындай ээрчиме болуп кеткендиги келечекте бизди сүйүндүрөбү? Бул дүйнөдө дагы Кудайдын астына барганда дагы ошол нерсе бизди сүйүндүрөбү? Албетте бул бизди сүйүндүрбөйт. Ошондуктан биз жаштарга алдыга жылганга, окуганга, умтулганга, кыргыздын келечегин курганга мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Мен 1-курс болгондуктан бул майрамды бүгүн ушул жерге келип угуп атам. Неге дегенде, азыр неге бул жерде угуп жатам? Биздин университетте бул майрамды укпапмын да, эч ким айтпаптыр да, биз белгилейбиз депчи. Кайсы окуу жай? Ала Тоо университети, азыр Ала Тоо мурда Ататүрк болуп турган. Негизинен бул майрамга мен кызыкпадым, кызыкпайм дагы. Мага жакпайт өзүмөчү ишина. Майрамдап көргөн эмессиз да, ошон үчүн жакпай аткан жокпу? Жок. Майрамдап чоң курстар айтат, бирок мисалы ал күнү мындай бая паланча досум ичти, паланча менен бир жака барды, мындай мушташты дегенчи. Башка Чехиянын студенттери каза болуптур, ошол жактан кабыл алыптыр. Мына Дин өкүлү айтып атат, бизге диний жактан дагы, салттык жактан да тиешеси жок деп атат. Балким бул кыргыз студенттери башка бирөөнүн эле майрамына чапташпай, балким жогоруда Санжар айткандай башка бир күндү белгилеп алып, жакшы деңгээлде башка багытын туура түзүп алып, студенттер үчүн майрам кылса болбойбу? Албетте болот. Чехия бул башка өлкө, Кыргызстан башка өлкө, может быть направлениялары башка, если ала турган болсок. Кыргызстан кыргыз студенттерине ылайыкташтырып башка күн эле мындай кыргыздын салтына, динине ылайыкташтырып бир күн ал 17-син белгилебейбиз, балким кыргыз студенттери үчүн өзгөчө бир жакшы нерсени уюштуруп белгилеп алса болобу? Албетте болот, мен ойлойм. Кубанычбек Акбаров деген бир акын бар да. Анын эрсаптары бар. Биз ушундай бир эл элек бир убакта башкаларды бийиктен карап турган. Эх кыргызым, азыр биз эмне болдук? Эптеп турмуш кечирген пенде болдук дейт да. Азыр биз чын эле эптеп турмуш кечирген пенде болуп жатабыз да. Канчалаган азыр мамлекеттин абалы кыйын болуп турганда биз студенттик жыргап, студенттер окуй турган бир нерсе мындай деңмилгелерди көтөрүп ошол күнү бир башка иш-чараларды уюштурган ордуна биз клубтарга барып ошол өзүбүздүн каражатыбызды башка күн иштетчү баягы кетирип жатабыз да. Ошол күнү 3 күн майрам болот да, бир күн эмес. Ошол күнү майрамдайсың, эртең күн дагы чарчайсың. Майрам эртеси деппи? Майрам эртеси да майрам болот да ошентипчи. Биз негизи ал мындай нукка салышыбыз керек да, жаман жактарын алып салып айтат го. Келечек жаштарда эле эмес. Кандай жаштарда? Билимдүү, ыймандуу, адептүү, акыл эстүү келечекти көрө билген аракет кылган жаштардын колунда. Жакшы келиңиздер, мындай дал ушул бүгүнкү биздин келген конокторубузга дагы кошумча суроолор келген, жооп алалы. Кыска нуска жооп берүүгө аракет кылыңыздар. Мен жооп берейин деп келиңиз, сиздеки микрофон биринчи суроону сизге бере берейин. Студенттер үчүн эң маанилүү нерсе эмне болуш керек дейт? Билим алуу. Эң маанилүү нерсе билим алуу. Бул студент жана кыздар айтып атпайбы, студенттик курак бир эле жолу келет деп. Мына ошол келген куракта өзүнүн адистигине жараша билим алып алса, анан Кыргызстандын келечеги деп атпайбызбы? Эгерде бала билимдүү болсо, ошол Кыргызстандын келечегине жан тарткан, действительно ушул жанагы студенттик күндү башка нукка бурган жаштардан болот. Анан жана кээ бирөө биз студенттик күндү билбейбиз деп атпайбы? Билбегени дагы баягы билимдин жоктугунан болуп атат. Ошол жакшы билип, жакшы түшүнүп, анан Кыргызстандын жаштары үчүн, именно ошол Кыргызстандын жаштары үчүн башка күндү деги эле ушул 17 ноябрь болсун, бирок программасын өзгөртүп, именно ошо жаштар үчүн күн кылса болот. Жакшы, келиңиз Салтанат. Студент болуу жашоого болгон чоң кадамды таштоо дейт эмеспи? Андыктан студент кезден алган билимиңиздин пайдасы тийүүдөбү учурда? Ооба, пайдасы абдан тиет, чоң тиет. Ошолго тарбияланасың, ошол специңди окуп, ошо элестетип, ошо мен мындай болом, тигиндей болом. Чоң пайдасы тиет, мен ойлойм. Сизге тийдиби? Тийди. Учурда көпчүлүк студенттер окубай эле тескерисинче көп окуусун акча менен бүтүрүп калган дейт. Деги эле окутуу системасы жага учурда дейт.
айтып калышат 5 жыл окуу жылдык жакшы болчу негизи деп, бакалавриаттан караганда 5 жыл толук окуп высшее образование алган жакшы пайдалуу болмок деп. Эмне себептен ушул күнгө токтолдуңуздар иш чараны уюштурууга? Бул деле майрамдоонун бир түрү болуп жатпайбы? Башка күнү кылсаңар болбойт беле дейт. Жок, мисалы 17 күнү бул студенттер майрамы болуп, ошол күнү окуу жок. Эгерде 16 ноябрь кыла турган болсо, ал жерде окуу бар. 18 ноябрь кыла турса да, ал жерде окуу бар. 17 ноябрь күнү студенттер бул башка жакка кафелерге барып аткандыгы үчүн биз аларды токтото албайбыз. Бирок жакшы жака нукка салганга күчүбүз жетет деп, биз ошол иш чараны уюштуруп атабыз. Кыргыз оюндары 2018 деген. Каржы маселеси бул лидер клуб, лидер жаштар клубу деген бар. Ар бир университетте клубдар бар. Ошол лидер клуб бул иш чараны ойлоп тапты. Анан физакадемия каржылап атат. Анан дагы бир компания менен иштешип атабыз. Ошол анан өзүбүз дагы каржы жагынан өзүбүз колдоп атабыз. Өзү демөөрчү болупчу. Дал ушул күнү студенттин баардыгын маанай 5 болуп өзгөчө кабыл алышат. Баардыгы майрамдоого болуп, бири-бирин куттукташат дейт. Бул күнү сиз майрамдайын деп чыгып кетүүдөн курбуларыңызды тарынтып албайсызбы дейт. Жок, негизи эле биз адамзатычы ушул нерсеге аябай мындай кандай десем маани берет экенбиз да. Мисалы үчүн намыс дагы күчтүү, анан ошол менен эле напсибиз аябай жаман да. Мисалы мен жаман көрүп калбайбы деп, анан кийин мен деле барсам эмне болот деп, ошол сыяктуу ойлор оюбузга келет да, анан кийин бир жолу барып коеюнчу дейт да. Анан бир жолу барып коюп экинчи жолу дагы бар дейм. Жаман деле эмес экен го депчи. Жок, ооба бардыгынын маанайы жакшы, майрамдагандар майрамдайт, белгилейт. Бирок кандай десем, мен жана айтып кеткендей эле биринчи курста майрамдаганбыз. Анда биз ошол университетте майрамдаганбыз да, бирок эжелерибиз менен. Андан кийин кээ бир отургандар болду, группалаш курсташтар арасында. Бирок мен барган жокмун. Барбай койсоң ал сага таарынып түгөлүккө сүйлөбөй койбойт да. Макул эми барбай калдың деп таарынышкандар болот. Башка майрамдарга барып кошулам, бирок ошол күнкү майрамга анан ошол кафелерге кайсы майрамдар майрамдайсыз? Башка жаңы жыл. Майрамдайсыз? Майрамда албетте. Ушул 4 жыл окуйт, өзү студент. Биринчи курста ошо 4-нчү курстар мотивация берет. Экинчи курста мейли өздөрү өткөзүп көрсүн. Үчүнчү курста уже 4-нчү курста ошол студенттер ошол определенный периодтон өтүп өздөрү эле жашоого көз карашы өзгөрөт. Себеби алар деле спокойный жашап, уже будущийни ойлоп баштайт да. Не обязательно ошол жерде катып калышпайт деп айтам. Кеңиз Санжар, сизге сурасатабы. Шариятта 2 гана майрам бар деп айтышат дейт. Ал эми Кыргызстанда майрам толтура дейт. Анда дейт, эгер бул майрам динге каршы келе турган болсо, анда мамлекет тарабынан майрамдалып жаткан бардык майрамдарды алып таштабайбы дейт. Ислам дининде ошол майрамдалган күндөр өзгөчө күндөр. Ал күндөрү бир улук күндөр болуп эсептелинет. Ошон үчүн андай өзүнчө улук күн эмес, жөнөкөй эле бир тартип үчүн белгиленген майрамдарга ислам динине каршы келбейт. Мисалы үчүн жол эрежесин сактоо күнү деп майрам болгон болсо, ислам дини буга каршы эмес. Ошондой эле мисалы үчүн окуу күнү деген болсо, ислам дини ага каршы эмес. Мен студенттик майрамды майрамдабайм, бирок жаңы жылды майрамдайм деп. Бирок студенттик майрам менен жаңы жылдык майрамдын экөөнүн айырмасы жок да. Айырмасы жок. Жаңы жылда деле балдар ичкиси келсе ичишет, чеккиси келсе чегишет. Ошондо деле 17 ноябрда деле. Ал деле башка жактан келген майрам, Ошондой. Мисалы, эмнеге сиз 17 ноябрда студенттик майрамды тоспойсуз дагы жаңы жыл тосуп атасыз? Ата-эне майрамдайт аны ошол эле мезгилден баштап бул көпчүлүк улуттар арасында, мисалы үчүн сен деле майрамдайсың, сенин ата-энең деле бар. Эжелери, агалар деле баары деле майрамдап келишет. Майрамдабайм. Жок, таанбаңыздар, бул чындык, баары эле майрамдайт анычы. Жакшы келиңиз, бул жакта. Аны сен түшүнбөйсүң. Кошуп кетсем болобу? Студент күнү белгилеп атканда университеттерде обязательно торжественная часть болот, анан клуб ошолор барат. Ар бир адамдын өз эрки. Торжественный частька барышы мүмкүн, а клубуна барбайт көбү. Мен оюмча деп айтам, ойлоп кетем. Жакшы. Көрсөтүүнү жыйынтыктаңыз. Жалпы студенттерге кайрылуу иретинде Дин өкүлү катары. Жалпы студенттерге айтарым, силер биздин келечегибизсиңер. Кыргыздын келечегин кура турган силерсиңер. Ошондуктан ар бир кадамды ойлонуп туура койгула. Сырттан келген бардык ой пикирлерди, үрп адаттарды бардыгын ээрчи бергиле. Өзүбүздүн динибизге, жерибизге, кыргыз элибизге пайдасы тие турган жакшы нерселерди алгыла.
студенттерге айта кетчү уюштуруу катары айтмакчымын. 17 ноябрь күнү башка өзүнчө эле ушул убактыңды текке кетирбей кыргыз оюндарын ойноп каада салтты дагы сактап калууга өбөлгө түзгүлө деп айтмакмын. Ар бир күн бул бизге берилген чоң алтын убакыт эмеспи? Ошондуктан ар бир күнүңүздөрдү текке кетирбей жакшылыкка пайдалангыла, ал эми жакшы күндөрүңүздөрдү жакындарыңыздар менен бөлүшкүлө демекчимин. Жакшы, келиңиз. Мен ойлойм студенттик күндөрдү белгилеш керек. Именно ошо биринчи, экинчи курстарга биз мотивация, направление берип жакшы жака өзгөрүшкөнгө биз себепкер болсок, албетте жакшы болот деген жакшы ниетте айтам. Келиңиз. Эң биринчи билимди каалап кетмекмин мен. Жакшы билим ашса, анан жакшы мотивация деле болсо каршы эмес элем да. Ар бир баланын башында өзүнүн баягы ой менен, өзүнүн орду менен болсо баары жакшы. Жакшы. Мен студенттерге эң биринчи ушул ден соолук каалап кетем. Анан ар бир студент китеп окуп, билим алса, анан мамлекеттин келечеги оңолот. Жаштар билим алыш керек, эң негизгиси. Анан билими болсо, жанагындай кээ бир түшүнбөстүк суроолор болбойт деп ойлойм. Себеби билим билгенден кийин көпчүлүк учурда түшүнүп калышат студенттер. Каршылаш пикир болбойт дейсизби? Каршылаш пикирлер болбойт. Билим алыш керек, эң негизгиси. Жакшы, келиңиз, сизден бир чыгарма эми ушуну менен эфир жыйынтыктайбыз. Сөзү Байдылдас Сарнагоев агайыбыздыкы, обону болсо Саламат Садыкова жекебиздин Калайыкка калуу деген чыгармасы. Коюңуздар. Кыргыз элин өз элим деп айтчулар, кыргыз жерин өз жерим деп басчулар, бытыранды урууларга бөлүнбөй, бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгар. Сиңип келген сезимге уруу керек чыгар кезинде, жаны гана өсүп жаткан өлкөбүз өз балаңдай дайым жүрсүн эсиңде. Өсүп жаткан өлкөбүз өз балаңдай дайым жүрсүн эсиңде. Эмгекчилер эл ичинде башчылар, эл шайлаган жакшылар, ынтымакта ыйман менен иш менен, бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгар. Бытыранды урууларга бөлүнбөй, бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгар. Бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгар. Ушуну менен чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр, сиздин багыт.